Адилет Ишенов каладагы кампалардын бирине көмүр сатып алуу үчүн келген. Тоннасын 5500 сомдон сатып алды. Турук менен кара кечиден келип жаткан көмүрдүн баасы да, сапаты да ойдогудай дейт аларман. Ой, көмүрдүн сапаттары жакшы экен. Бул жерде тиги охранада бутка бар, ошол жака жакканда мечиттин капталы кыпкызыл болуп чыгып атат. Эми жакшы эле го, эми үйгө жакканда деле ошондой болуп атат болчу. Өзүбүз алдык бу туруктун көмүрүнөн үйгөчү. Жакшы эле экен. Ыңгайлуу эле 5,5. Эми мындан ары кандай кылыш керек? Азыр май бардыгы кымбат болуп атпайбы? Май кымбат, аркы кымбат, берки кымбат, бары кымбат анан. Кала жетекчилиги шаар ичинде 4 көмүр базасын уюштурган. Ар биринде баа көзөмөлдөнүп, тоннасын 5500 сомдон ашырбоо талабы коюлган. Көмүр жетиштүү, тургундардын 40%га чукулу камсыз болду. Учурда монополияга каршы кызматты күндө кампаларды кыдырып, көзөмөл кылууда. 10 000 тонна керектелет да, ушул кышкы сезонго 25-26 кыш жылдар үчүн, айлар үчүн. Анан азыр бүгүнкү күндө бизде азыр бир 40% түшүп, элди камсыз болду. Дагы 60% бар. Нарын шаарында 3 жерде мамлекет биздин топ базадан 3 жерде бар. 3 жерде жекелер сатат. Ал эми кара алтындын баасы Нарын шаарынын башка райондорунда аралыкка жараша айырма бар. Нарын районунда тоннасы 6100 сом, Актала менен Ат башыда 6800 сомдон, Кочкордо болсо 5100 сом болсо, көмүрдүн мекени болгон Жумгалда 4300 сом деп бааланган. Бүгүнкү күндө 42500 тонна тартылып, 42% түстү. Жалпы калкты көмүр отуну менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында 77 көмүр кампасы уюштурулган. Анын ичинен 55-inde бүгүнкү күндө көмүр отуну бар. Жалпы райондор боюнча алганда 1660 тонна көмүрдүн кору бар бүгүнкү күндө. Калкка белгиленген баада Кыргыз Республикасынын монополия кызматы тарабынан белгиленген баада көмүр отундары сатылууда. Маалымат иретинде айтсак, кара кече көмүр кенинин башчысы көмүрдү белгиленген баадан көтөрүп саткандар кара тизмеге кирип калаарын эскерткен. Жипара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.